Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Азарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 18 декабрь 2024 жыл мен сіздерге 30 адыр тарапта жайғашқан Қайрағач айылынан сатыла тұрған үй туралы маалымат бермекчимин. Өтө арзан баға қойылып атат. Менимче бул үй 1-2 күндө эле сатылып кетсе керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мына ушундай чоң Ош Өзгөн трассасына деле жакын. 30 адырдын центрине келип, анан Куршап тарапка бир аз эле жүргөнүңүздөрдө оң тарапта Лангар деген нол дүкөндү көрөсүздөр. Ушул жерден Кайрагач айылы башталат. Дальше жүрсөңүздөр Өзгөн тарапка барып бет аласыздар, билесиздер аны. Ушул маркеттин бет маңдайында ушул көчөгө кирип, ал жакта болсо мечит деле бар. Түз жүрүп кыш сабаттан өткөнүңүздөрдө Бөрүлүк деген айыл бар. Ошол айылдын башталышында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Өтө жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Анан бул жерде шартка байланыштуу акча керек болуп аткан элерине. Ошол эле себептен сатка коюп атабыз деди. Анан бул үйдүн баасы тугандар өтө жакшы бага коюлуп атат. Өтө арзан. Колдон чыгарбаңыздар. Лайктан басып дос таныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Жери 6 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Закон түрүндө өзүбүз өткөрүп беребиз деди. Анан условияларына келе турган болсок, тугандар, свет бар, мына столбарды көрүп атасыздар. Үйлөрдүн саны деле көп. Бул ошондо Бөрүлүк айылынын башталышы. Ылдый тарапка жүрүп бара турган болсоңуздар, ал жакта да үйлөр көп. Анан суу маселесине келе турган болсок, могул жерде 2 машина турат, көчө. Ошол көчөнүн боюнда лоток бар экен, тугандар. Лотоктон таза суу дайыма агып өтүп турат экен. Суу, свет бар. Анан жанагы Ош Өзгөн трассасына 1,5 километр гана чыгат. Могул жерде кыш сабат тугандар, могул жакта деле үйлөрдүн саны көп, караңыздар. Анан мектеби бар Бөрүлүктүн. 500 метр пешком чыгат деди. Жакшы да, балдарыңыздар пешком мектепке барып келип тура берет. Ошко деле жарым саатта жетип каласыздар. Негизи жайгашкан жери жакшы. Анан үй деле жакшы качествода салыныптыр. Эң негизгиси бышкан кирпич, сесмопоезд колонналары орнотулган, чорный потолок болгон, суу түтүкчөлөрү деле көрүп атасыздар, жайгаштырылган, крышалары жабылган үй. Так. Анан мына үйдүн арты көчө тугандар. Ошол көчө менен мына чоң Бөрүлүктүн чоң жолуна чыгып кетесиздер. Мына жерде эки жерде машина турат, ошол чоң көчө. Кысасы үйдүн арты көчө тугандар. Жери ошондо 6 соток болгондо 20га 30 болуп калат. Жери тегиз эле, караңыздар, эч кандай бир уклон жок. Кирип көргөзүп берейин сиздерге. Так, сесмопоезд колонналарды көрүп атасыздар. Киргениңиздерде коридор, холлу. Бул деле бир бөлмөгө эсептелгенде, жалпысынан 6 бөлмөдөн турган үй. Ылдый тарабында бир подвал деле бар, бир комната. Аны деле аз көргөзүп берем. Үйдүн узун турасы 9га 10. Так, оңго бурулсаңыздар, бул биринчи бөлмөсү. Потолоктору деле бийик, чорный потолок болгон эң негизгиси. Сонун. Бул жакка кире турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү. Караңыздар. Бул жактан чыга турган болсоңуздар, мына жагы кухнясы. Бул жерге мындай буюрса жеңилердин офиси болот. Мына жерге болсо печканын местосы болот экен. Бул жактан от жагасыздар, анан аркы тарабы болсо духовка орнотулат, аркы тарабы душ болот тугандар. Эми кийин келип көрүп дагы да бир таанышып маалымат алып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт, билесиздерби? Так, ошондо бул жагы кухнясы болду. Жакшы. Ылдый тарабына засыпка деп коебу, ошондой болгон, толтурулган. Бул жагы дагы бир бөлмөсү, подвал деле бар. Ал жактан түзмө-түз кирип чыгып турасыздар. Ушундай. Эми мына жакта комнатасына кире эле жүрүңүздөр. Бул акыркы. Ошондой жалпысынан 6 бөлмөдөн турган үй тугандар. Анан мына жер көчө, көчөнүн боюнда эле кулай берсе жашап каласыздар. Мына тугандар, бул ылдый тараптан көрүнүшү, караңыздар, подвал деле бар, өзүнүн эшиги бар. Анан бул жерде пустой участоктун баасы 1 миллион сом экен тугандар. Ушул информацияны да эске алып коюңуздар. Мектебин айттым, 500 метр аралыкта. Жанында лотоктон таза суу өтөт, свет бар. Чоң Ош Өзгөн трассасына 1,5 километр. Ондар, үйдүн баасы 2,5 миллион сом экен, өзү негизи болушучу. Анан мен бул жерде эсин айттым, 2,5 миллион сом болушу деп айтсаңыз деле, чалып кеми барбы деп сурай берет. Бир аз кымбатыраак айтың дедим. Ошол себептен бул үйдүн баасы 2 миллион 700 миң сомго бааланды. Анан кеми бар, болушу 2,5 миллионго берет экен.